وعن ابن عمر أنه أذن بالصلاة في ليلة ذات برد وريح ثم قال ألا صلوا في الرحال ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر المؤذن إذا كانت ليلة ذات برد ومطر يقول ألا صلوا في الرحال متفق عليه. Bukhari, Müslim rivayetten hadiste İbn Umar aytat, İbn Umar deyt, bir günü şamal bolup öte soğuk bolup atkan tünde azan aytты дағы, azandan keyin o adamlar namazды үйүңөрдө окугула деп azandan keyin кыйкырып койду дейт. O adamlar namazды үйүңөрдө жай-жайыңарды окуй бергиле, мешітке келип ора болбогула dedi. Дегенде барды карап калдым, эмне деген сөз? Пайгамбарыбыз жамаат менен оку деп фазилет деп айтып атса, анан бул окуба деп айтып атса, демек Ибн Умарга деле шек туулуп калышы мүмкүн эле. Анан бул кайрадан түшүндүрдү, биз бүгүнкү түшүндүргөндөй кылып. Не деп айтты? Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күн бүркөк болуп суук болгон түнү, жамгыр болгон түндөрү азанчыга буйрук берер эле, азандын этегинен ала саллу фир рихали, о адамдар намазыңарды үйүңөрдө окула деп кыйкырганга буйрук берер эле деп айткан сөзүн далилдеди. Bukhari, Müslim'in rivayeti.